Аймактардагы жеке ишкерлер жана бизнесин жаңыдан баштагысы келгендер ири бизнес чөйрөсү менен кантип тажрыйба алмашат. Бизнес өнөктөрдү жана донорлорду кантип таба алышат? Жаш ишкерлердин ушул сыяктуу түйшөлткөн суроолоруна Бизнес Караван долбоору Жалал Абад шаарында өткөн Кыргызстан ишкерлеринин форумунда жооп тапты. Быйыл Түштүк регионунда биринчи жолу логистикалык борбор ачылган. Жайында бышып жетилген жемиштер арзан баада сатып алынып, ушул борбордогу муздаткычта сакталат да кышында базарга чыгарылат. Эми 400 тонналык муздаткычты жашылча жана мөмө жемиштерге толтуруу керек. Бул багытта логистикалык борбор ишкер өнөктөштөрдү издеп, бизнес форумга үмүт артты. Биз ошол дыйкандардан арзан баада сатып алабыз дагы, сезон малындачы. Анан ошол эле кымбатчылык болгондо кымбатка сатабыз. Бул биздин бизнесибиз. Мисалы алманы ала кетсем, бул жерде натуральный. Ушул алма дарактан үзүп алар менен эле ошол холодильникке сразу салынат. Ошол чиригин алып салып, ошол жерде витаминдерин жоготпостон ошол калыпта турат. Бул бизге элге, ушул жергиликтүү элге биз натуральный алманы таратуу. Региондорду өнүктүрүү жылына карата биринчи рет уюштурулуп жаткан Бизнес Караван долбоорунун алкагында иш-чара адегенде Ош областында өтсө, экинчи болуп Жалал Абад шаарында өтүүдө. Долбоор ушундай ишин 7 дубанда уланта берет. Бүгүнкү форум башка областтардан келген 50 жергиликтүү 200 ишкердин башын бириктирди. Жыйынтыгы дегенде бул ишкерлер чынында бири-бири менен жеке сүйлөшүп, ошондо жеке таанышканда гана билет экен да, эмне болот атканын. Мисалы үчүн региондо ишкерлер тилекке каршы күнүгө эле Бишкекке барып, же болбосо борборго бара албайт да. Барганда дагы балким ал жерде маалыматы жок, же болбосо кайерге кимге кайрыларын билбей, кайра кайтып келе алышпайбы. Ошого биз бир көпүрө болуп берели деген максатта түзүлгөнбүз да негизичи. Ошон үчүн бул каравандын максаты ошол. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ишкерлердин потенциалын жогорулатуу максатында жаңы самалыктарды колдоого алуу зарылдыгын айтышат. Анткени жеке ишкерлердин аракети менен быйылкы жылы Жалал Абад шаарында 44, область боюнча 125 ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Шаардын ар кандай өнүгүүсүнө ар кандай салым кошуп келишип атат. Айрым жерлерде жаңы иш орундарын ачышып атат. Кээ бир жерлерде ушу шаардын инфраструктурасына өздөрүнүн салымын кошуп атат. Эң негизгиси бул ишкерлер биздин шаардын өнүгүүсүнө, анын инфраструктурасынын жакшы болуусуна чоң салым кошуп келишип атат. Эске сала кетсек, Жаш ишкерлер ассоциациясы 2006 жылы түптөлүп, андан бери Кыргызстандын ишкер чөйрөсүн колдоо багытында иштеп келет. Бүгүнкү күндө ар кайсы региондордон чакан жана орто бизнес менен алектенген 1000ден ашуун мүчөлөрү бар. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.